Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Мен силер менен кайрадан информатика сабагынан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе 8-класстар үчүн сабагыбызды баштайлы. Мен силер менен номер 30 Кулманбет Токторалиев атындагы орто мектебинин информатика мугалими Абдыкайымова Сажира. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы интернет жана World Wide Web. Сабактын максаты интернет жана World Wide Web боюнча түшүнүк аласыңар. Интернет менен иштөө көндүмдөрүңөрдү калыптандырасыңар. Логикалык ой жүгүртүүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Париж шаарына барып, Эйфел мунарасын көргүң келсе, же АКШга, Голливудка барып, каалаган кино жылдыздары менен таанышкың келеби? Антарктиданын же Австралиянын аба ырайын билгиң келеби? Мунун баарына жана башкаларга дүйнөлүк интернет тармагына туташтырылган персоналдык компьютер турган столдон чыкпай эле жетүүгө болот. Интернет өзүнө бүткүл дүйнөдөгү миңдеген локалдык, корпорациялык, региондук, компьютердик тармактарды бириктирет. Жогоруда саналган тармактарга абонент болбогон өзүнчө колдонуучулар жакынкы түйүн борбору аркылуу интернет менен туташып алса болот. Жогоруда айтылган компьютердик тармактардын кызматтары электрондук почта, телеконференциялар, маалымдар базалары интернет тармагында иштейт. Бул учурда сүйлөшүү тили боюнча гана проблема пайда болушу мүмкүн. Дүйнөлүк тармакта эл аралык сүйлөшүү тили англис тили болуп эсептелет. Демек, англис тилин жакшылап үйрөнүү зарыл. Жакындан бери интернет колдонуучуга тартууланган азыркы учурдагы эң жаңы жана кызыктуу кызмат World Wide Web маалымат системасы менен иштөө мүмкүнчүлүгү болуп калды. Бул сөз айкашын бүт дүйнөлүк желе деп которуп койсо болот. Силерге башта айтылган маалыматтарга байланыштуу кызыктарды айткан учурда биз 3W менен иштөө тууралуу айтканбыз. Тим Бернерс-Ли World Wide Web же болбосо 3W бүткүл дүйнөлүк желени ойлоп тапкан адам. Ал 1955-жылы 8-июнда Лондондо төрөлгөн. 1989 жылы Грен компаниясынын ичинде документтерди алмашуу үчүн 3W'ну иштеп чыккан. Кийинчерээк ал бизге бүткүл дүйнөлүк желе катары белгилүү болот. 3W эмне экендигине так аныктама берүү өтө кыйын. Бул системанын беттери интернет тармагы аркылуу туташтырылган компьютер серверге таратылган эң чоң энциклопедия менен салыштырууга болот. Керектүү маалыматты алыш үчүн колдонуучу энциклопедиянын тийиштүү бетине жетиши керек. Кыязы, ушул окшоштукту эске алып, 3W системасын түзүүчүлөрү веб бети түшүнүгүн киргизсе керек. Ал эми бул балдар Суперинфо гезитинин веб бети. Веб бети бул 3W системасындагы негизги маалымат бирдиги. Анын веб серверде аты болот. Ошол аталыш боюнча ага кайрылууга мүмкүн. Веб беттеги маалымат ар түрдүү болушу мүмкүн. Текст, сүрөт, фотография, мультимедиа. Бир веб сервер көптөгөн беттерди камтыйт. Ушундай ар бир серверде үй бети деп аталган негизги бет бар. Бул серверде сакталган документтерди көрүүгө мүмкүн болгон титул барак болот. Адатта сервердеги үйдүн бети мазмундуу. Бөлүмдөрдүн аталыштарын камтыйт. Керектүү бөлүмгө кайрылыш үчүн экрандагы анын атына маустун көрсөткүчүн алып барып, анын баскычын басуу керек. Бирок китепти барактагансып веб беттеринин баарын эле ача бербеш керек. 3W системасынын негизги касиети веб беттеринин ортосундагы гипербайланыштар бир сервердин ичиндеги беттердин ортосунда да аракеттенет. Гипертекст бул текстик маалыматтын уюштуруу жолу. Анын ичиндеги ар түрдүү фрагменттердин ортосундагы ойдук, маанилик байланыш гипербайланыш орнотулат. Адатта гипербайланыш башталган негизги сөздөр веб беттерде башка түскө же асты сызылып бөлүнүп белгиленет. Сөздү маус аркылуу басып туруп, башка документти көргөнгө өтсөңөр болот.
Бул документ башка серверде же башка өлкөдө болушу мүмкүн. Көп учурда интернет колдонуучулары өзү сүйлөшүп жаткан сервердин кайда жайгашкандыгын билбейт. Интернетте бир сеанс иштеген учурда жер жүзүн бир нече жолу айланып чыкса болот. Бир эле веб бетинде ар кандай жолдор менен кирүүгө болот. Бул жерде веб беттерин китептин беттери менен салыштырууга болбойт. Китептеги беттер белгилүү бир ыраттуулукка ээ. Ал эми веб беттеринде мындай ыраттуулук жок. Бир веб беттен экинчи бетке өтүү жөргөмүш желесин элестеткен жана ал тармакты түзгөн гипербайланыштар аркылуу жүрөт. Системанын атынын келип чыгышы да ушундан болсо керек. Колдонуучуга желенин тору менен жылыш үчүн веб-браузер деп аталган атайын программалык камсыздоо жардам берет. Англис тилинен которгондо брауз карап чыгуу, үйрөнүү дегенди билдирет. Браузердин жардамы менен керектүү маалыматты алуу ар түрдүү жолдор аркылуу тапса болот. Мисал үчүн балдар, бизге белгилүү болгон Яндекс браузери, Chrome браузери, Opera Mini браузери. Бышыктоо үчүн суроолор. Интернет деген эмне? 3W деген эмне? 3W системасынан кандай маалымат алса болот? 3W менен желенин ортосунда байланыш кандайча уюштурулган? Веб-сервер деген эмне? Үйгө тапшырма. Балдар, интернеттен издеп табабыз. Кыргызстанда чыккан эң биринчи энциклопедия боюнча маалымат чогултабыз. Информатика предметинин тарыхы боюнча маалымат чогултабыз. Гипертекст кантип иштөө керектиги тууралуу маалымат чогултабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.